Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Жалал Абад областык медиа борборунун студиясында өтүп жаткан түз эфирде онлайн брифинг башталды. Бизди түз эфирде ЛТР ынтымак телерадио компанияларынын эфиринен көрсөңүздөр болот жана коомдук биринчи каналдын биринчи радиосунан да тыңдай аласыздар. Ошондой эле Жалал Абад областык медиа борборунун Жа медиа YouTube каналыбыздан дагы түз эфирде көрө аласыздар. Онлайн брифингде өзгөчө абал учурунда сутка ичинде кандай окуялар катталгандыгы боюнча маалымат берүү жана Жалал Абаддагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана жарандардан келген суроолорго жооп берүү үчүн Жалал Абад облусунун Сузак району жана Жалал Абад шаары боюнча комендант милициянын полковниги Жоробеков Жеңишбек Мамаюнусович келип отурат. Саламатсызбы, урматтуу Жеңишбек Мамаюнусович? Саламатсыздарбы? Алгач сутка ичинде абал кандай болду? Коменданттык сааттын эрежелерин бузгандар туурасында маалыматтарга токтоло кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, жалпысынан өткөн бир сутканын ичинде Жалал Абад областы боюнча 18 кылмыш катталды. Анын ичинен 17си өздүгү менен катталган кылмыштардын арасында оор жана өзгөчө оор кылмыш катталган жок. Ошол эле мезгилде бир сутканын ичинде коменданттык саат эрежелерин бузган 4 жаран кармалып, анын ичинен Жалал Абад шаары боюнча 3-өө жана Сузак району боюнча 1-өө тиешелүү мыйзам чегиндеги иш-чара көрүлүп, протоколдор толтурулду. Жалпысынан бир сутканын ичинде шаар жана райондук иштер бөлүмүнө 123 жаран жеткирилип, алар менен тиешелүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошол эле мезгилде жол коопсуздук кызматы тарабынан жол коопсуздугун сактоо боюнча жалпысынан 129 автоунаалар айып төлөөчү токтотуучу автожээлерге жеткирилди. Алар боюнча баары менен түшүндүрүү иштери көрүлдү. Азыркы мезгилде облус аймагында анын ичинде Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча коомдук саясий кырдаал жана криминалдык абал толук туруктуу. Рахмат. Областагы журналист кабарчылардын жана комендантуранын түз ишеним телефонуна келип түшкөн суроолор жана кайрылууларга өтсөк. Саламатсызбы, урматтуу Жеңишбек мырза? Учурда эл үчүн кам көрүп, ушундай күндөрдө талыкпай күнү түнү кызмат кылып жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайм. Жакшы багытта баратасыздар. Сизге айтайын дегенибиз, кум жардам болсо жакшы болот эле. Биз тоо тараптан келген элек шаарга дейт. Учетубуз жок, мэриядан жардам ала албадык. Сиздерден кандай жардам алсак болот дейт. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин шаардын тургундары. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик каттоо турган айрыкча шаарда жана Сузак районунда каттоо турган жарандарыбыз сөз гана социалдык кызматтарга кайрылып, ал жерге каттоо отуруп, тиешелүү жардамды алышы мүмкүн. Бирок эгер сиз алыскы тоолуу райондордон келип, убактылуу жашап атсаңыз, же батирлерде жашап атсаңыз, ошол эле мезгилде шаардык каттоо органдарына каттоо кирбеген болсоңуз, сөз гана мамлекет тарабынан сизге жардам бериши бир аз татаалга учурайт. Ошол үчүн биз кайрымдуулук гуманитардык социалдык штабтын алкагында гуманитардык жардам берүү биз биргебиз штабын ачканбыз. Экраныңыздарда уюлдук телефондор бар. Бул Сузак району жана Жалал Абад шаары боюнча. Эгер сиз азыркы мезгилде Жалал Абад шаарынын тургуну болсоңуздар, сөз гана уюлдук телефон аркылуу кайрылыңыздар, баарыңыздарга жардам бергенге аракеттенебиз. Саламатсызбы? Жалал Абадда кантип гуманитарный помощь ала алабыз деген суроо менен кайрылып жатат элем дейт. 2 иним, 1 сиңдим жалгыз жашашат. Мен колумдан келишинче жардам берип турам. Ата-энем бул жакта эмес, азык-түлүк жеткире албай жатам. Ошондуктан гуманитарный помощь болсо, инилериме алып берсем дедим эле. Рахмат дейт. Эгерде урматтуу жаран, сиздер Жалал Абад шаары же Сузак району боюнча каттоодо, анын ичинде социалдык жардамга муктаж жаран катары каттоо турсаңыз, сөз гана мамлекет тарабынан сизге жардам берилет. Эгерде сиз каттоого турбаган болсоңуздар, каттоодо жок болсоңуздар, анда сиздер мамлекеттик борбордук республикалык штаб бар, 1227 түндүк деген. Ал жерге да коңгуроо кылып, сиз ал интернет аркылуу, телефон аркылуу каттоого турушуңуз мүмкүн. Эгерде ал жактан да кандайдыр бир тыянак чыга албай чыкпаган болсо, анда сиз сөз гана биз бирге штабтын уюлдук телефондоруна кайрылыңыздар, чалыңыздар, өзүңүздүн даректериңиздерди айтыңыздар, байланыш телефондору менен биргеликте биздин штабтын мүчөлөрү сиздерге жардам берген аракет кылат. Ассаламу алейкум. Пропуск боюнча сурайын дедим эле. Мен онлайн түрдө толтуруп жөнөттүм эле. Жоопту каяктан жана канча күндө алсак болот? Ош тарапта турамын. Үй бүлөмө барышым керек. Алар Сузакта.
кантип уруксат аламын улан дейт. Урматтуу Улан мырза, эгер сиз Жалал Абад шаарынын Жесус Ак районунун тургуну болсоңуз, сизге Ош шаарынан келип, жана өзүңүздүн турак жайыңызга кирүүгө сөз гана пропуск керек эмес. Сиз болгонго гана келаткан учурда Ош шаарынан чыгасыз. Ал жерде сиз тостолдуксуз чыгартат. Бирок ошол эле мезгилде сиз Жалал Абад шаарына келерде Жесус Ак районунун Боз Чычкан посту бар, блокпосту. Ал жерге өздүк документтериңизди көрсөтүп өтсөңүздөр болот. Эгер кандайдыр маселе жаралса, биздин дарекке телефон аркылуу кайрылыңыз. Ассалому алейкум Жеңиш мырза, менде мындай суроо. Карантин болгонуна 1 айдан өттү. Азыр баарынан тамак аш, азык түлүгү, дары дармектери түгөндү. Эми базарга барышка туура келип жатат. Жолдон ГАИ кызматкерлери тосуп өткөрбөй жатат. Үйдө отурайын десек отурабыз. Пропуск ала албадык. Базарга бара албай жатабыз. Кантсек болот дейт. Урматтуу мекендеш, Жалал Абадтын шаардын тургундары болсоңуздар, сөз гана шаардын бир четинен экинчи четине барып базарга барыш кажети жок. Ар бир микрорайондо, ар бир шаардык управада дүкөнчүлөр, соода түйүндөр ачылган. Ушул өзгөчө абал бүткүчөк, мүмкүн болсо жакынкы дүкөндөрдөн соода кылып турсаңыздар. Дарыгерлерден суроо бар экен, биз ынтымак айылынан келебиз, бир унада төртөөбүз дейт. Күндө байел постунан өтүүдө кыйынчылыктар болот. Бизге дагы пропуск берсе болобу дейт. Урматтуу медицина кызматынын кызматкерлери, алгачкы күндөн баштап өзгөчө сиздердин кесиптин ээлерине биз бир топ көңүл буруп колдоо көрсөткөнбүз. Мурда күнү областтык дарыгерлер бөлүм башчылары менен да көрүшкөм. Ал жерде негизги маселе пропуск маселеси болчу. Жетекчиңиздер кайрылган жеринде 15 өткөрүү кагаздарыны, пропусктарды чечип берген. Эгер алда жетишсиздик болсо, анда кайрылыңыздар, сиздерге жардам беребиз. Рахмат. Ассалому алейкум, мен Булайошинк айылынын тургунумун. Буга чейин да сизге кайрылуу жолдогон элем. Бирок сиз мүмкүн болушунча үйдөн чыкпай турууну телевизор аркылуу сунуштагансыз. Мен дагы туура түшүнөм. Этият болсок өзүбүзгө жакшы. А бирок уун продукту азайып баратат. Алайын десек акча да жок. Ушул себептен шаарга барып, банктан акчамды алып, азык түлүк алып келүүгө уруксат берсеңиз жакшы болот эле дейт. Биринчиден, урматтуу мекендеш, сизге терең ыраазычылык билдирем. Ушул биздин кайрыларды көрүп, киргизилген убактылуу чектөөлөргө туура түшүнүү менен кабыл алып, мыйзам укуктарды бузбастан үйдө отурасыздар. Сөз гана ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир айылында жетекчилер, айыл башчылар жана айыл өкмөтү тарабынан көчмө дүкөндөр, соода түйүндөр ачылып, мүмкүн болушунча жарандарга тамак аш, азык түлүк жеткилип атат. Эгерде андай жардамдар сизге жетпеген болсо, же дагы кошумча кандайдыр жардамга муктаж болсоңуздар, анда биздин экрандагы уюлдук телефондорго кайрылыңыздар. Биз сиздерге гуманитар социалдык жардам берүүгө даярбыз. Саламатсыздарбы? Кызыл Тоо айыл өкмөтүндөгү айылдарга көпчүлүктүн беделерине курт басып кетти. Бедеге дары алып келейли десек, Кызыл Сеңирдеги посттон машина менен өткөрбөйбүз деп атышат. Жок дегенде бир жол болсо да шаарга барып, дары алып келип алсак жакшы болот эле. Дары чачпасак, курт бедене түгөтүп койчудай болуп турат. Машинага кандай уруксат алабыз дейт. Урматтуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн тургуну, урматтуу мекендешим, алгачкы күндөн баштап биз бардык жергиликтүү бийлик, анын ичинде айыл өкмөттөрү менен сүйлөшүп, кандай маселе болсо дагы чогуу чечкенге аракет кылдык. Анын ичинен биринчи ирет ошол айыл өкмөттө кайсыл автоунаалар керектүү болгондугу боюнча, бул тамак аш, азык түлүк жана башка керектүү нерселерди ташуу үчүн айыл өкмөттөр автоунаалардын тизмелерин берген. Ал тизме боюнча биз бүт баарына тиешелүү автоунааларга уруксат бергенбиз. Бул боюнча сиз Кызыл Тоо айыл өкмөтү Мирлан мырзага кайрылыңыз. Ал жерде Лабо, Портер сыяктуу бир топ машиналар бар. Мүмкүн болушунча ошо берилген машиналарга уруксат берилген автоунааларды туура пайдаланышыңыздарды мен сиздерден суранам. Рахмат. Урмандуу комендант, сиздин сөзүңүз жана берген кеңештериңизди бизге кайрат берип келет. Үйдө отургандар дайым теледен көрүп, ошону кармануудабыз. Маскасы жокторго штраф барбы? Ошону айтып койсоңуз, буйруса жакшы болот деп ишенемин дейт. Рахмат. Дилмурат Сузак айылы дейт.
Дилмурат мырза, ооба, сіздерге рахмат. Біріншіден тура кабыл алып, түшүнүп, сабыр кылып үйдө отурасыздар. Ооба, рейд учурларында күндүзгү мезгил биз айыл-айылдарды кыдырып, кызматкерлери менен элдердин арасында биринчи рет сөз кылып түшүндүрүү иштери жүргүзөбүз. Бул мыйзам, тартип жана санитарлык эпидемиологиялык норма боюнча. Бирок кээ бир учурда биздин чакырууларды, биздин түшүндүрүү иштерди кабыл албаган тилек каршы жарандарыбыз бар. Аларга сөз кылган мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 150-беренесинин негизинде бул санитарлык эпидемиологиялык нормалар жана гигиеналык эрежелерди бузуу боюнча айып пулга жарандар тартылып атат. Бүгүнкү күнү жалпысынан 39 жаранга протоколдор түзүлүп, санитарлык эпидемиологиялык нормаларды бузган үчүн санитарлык кызматкерлер менен биргеликте мыйзам чегинде жоопко тартылып атат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Комендантка сунушум бар эле дейт. Ынтымактын постунун жанына көчмө базар ачылып, элге бир кыйла жеңил болуп калыптыр. Ушундай эле көчмө базарды ошол Жалал Абадтын базарында эле баада Сапаровка жана Кызыл Сеңир тарапка да уюштуруп берсеңиздер болобу? Ошондо биз шаарга киребиз деп умтулбайт элек. Сурооңуз үчүн рахмат. Чындап эле ынтымак постунун жогорку жактарында көчмө соода түйүнчөктөр автоунаалар аркылуу уюштурулган. Аны биз жергиликтүү бийлик, аким, айыл өкмөттөр менен кеңешип коюп, уруксат берип, санитардык эрежелерди сактаганга аракет кылып атабыз. Бирок ошол мезгилде сиздин сунушуңуз туура. Негизинен жогорку айылдарга, алыскы айылдарга сөз кылганда көчмө соода түйүндөрүн ачышыбыз керек. Бул боюнча маселе жергиликтүү бийлик, аким жана айыл башчылары менен биргеликте каралып жатат. Биз Жаңа Чай айылынан кайрылып жатабыз. Айылда 3-4 үй бүлө дыйканчылыкка шал эгүү үчүн биригип Кара Дарыядан трактор сүйлөшкөн элек. Эми убактысы өтүп баратат. Ошол тракторчубуз чыга албай жатат. Айыл чарбага жеңилдиктер бар деп айттыңыз эле. Пропуск алганга же постордон өткөргөнгө жардам, уруксат берип койсоңуз болобу? Урматтуу мекендештер, айыл чарбага толук жардам берип атабыз. Анын ичинен атайын техникаларга, айыл чарба атайын техникаларга эч кандай уруксат кереги жок. Блокпосттордо тоскоолдуксуз алар өткөрүлөт. А эгерде ошол менен биргеликте сиз жеке автоунааңызга пропуск алгыңыз келсе, анда сиз биздин штабка автоунааңыздын документтери жана өздүк документтериңизден кайрылыңыздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу комендант. Сиздердин Бирге жеңебиз аттуу штабына кандай кылып кошулсам болот? Кайрымдуулук кылайын деген ниетим бар. Ошого акчалай бергеним жакшыбы же азык түгүлүк алып берсемби? Кимге, кандай, анан качан жолугамын? Кеңеш берип койсоңуз. Алдын ала ыраазычылык, Жалал Абадтан Мурат дейт. Ушуну менен эле кайрылууңузду жыйынтыта кетсеңиз. Урматтуу Мурат мырза, чын айтканда мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Негизи бул штабтын кандидатурасында ачылган негизги максаты сөз гана мамлекеттик социалдык мекемелерге жардам берүү. Андан сырткары жарандар тарабынан келген бир топ жардамдарды иреттеп, система иретине салып, жана жарандарга ыкчам жана бат учурунда алып барууга аракеттенгенбиз. Сиздин жардамыңызды сөз гана биз туура элдин кызыкчылыгына пайдаланабыз. Болгону гана сиз биздин экрандагы уюлгу телефондорго байланышыңыз. Ал жерде штаб мүчөлөрү бар. Штаб мүчөнүн төрагасы Мусулманкул уулу Неамат ажекебизге да кайрылып түздөн түз сүйлөшүп, кандай кайсы түрдө жардам беришиңизди колдонсоңуз болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин жарандар, бир топ кайрылуу, бир топ коңгуроолор, бир топ суранычтар болуп атат. Бул негизинен акыркы мезгилде бул социалдык маселелер, анын ичинен сөз гана социалдык кайрымдуулукка муктаж болгон бир топ жарандарыбыз бар. Биз баарыңыздардын арыздарыңыздарды, кайрылууңуздарды, өтүнүчтөрдү четке какпастан баарын карап чыгып атабыз. Мүмкүн болушунча мамлекет тарабынан же жеке жарандар тарабынан бирок сөзсүз жардам бергени аракет кылабыз. Ошон үчүн мен биринчиден жалпы жарандарга дагы бир ирет кайрылып кетем. Бизди чектөөлөрдү туура түшүнүп, үйүңүздөрдө отуруп, мыйзам тартипти бузбай, санитарлык, эпидемиялык жана жеке гигиеналык нормаларды сактасаңыздар. Ошол эле мезгилде мен баарыбызды чакырып кетет элем. Бул жергиликтүү бийлик, мамлекеттик бардык органдар, укук органдар жана элибиздеги мекенчил жаштарды
буйруса биз бирге гана бул илетти жеңебиз. Рахмат, урматтуу чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү күнгө белгиленген онлайн брифингдеги түз эфирдин коногу Жалал Абад облусунун Сузак району жана Жалал Абад шаар боюнча комендант, милициянын полковниги Жоробеков Жеңишбек Мама Юнусович болду. Ушул менен көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.